Сузак айыл өкмөтүнүн имараты күйүп кеткенден кийин кайрадан калыбына келтирилүүдө. 2 жылдан бери оңдолбой турган имаратты 1 айда бүткөрүү тапшырмасы коюлган. Мындан улам жумушчулар 2 мөөнөт менен күнү түн иштеп жатышат. Курулуш монтаждоо иши өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Жалал Абад көчмө механизациялаштырылган отряды тарабынан аткарылууда. Ичи 100% жараксыз болуп калган. Ошону көчүрүп, ордуна жаңы материалды орнотурабыз. Андан сырткары фасады, сырты ошо боюнча калат. Сырты атайын техникалар менен жууп тазаланат. Ичи 100% жаңы бардыгы алынып, кайтып отоплениясынан баштап, ошо электрисо монтаж, айнектери бардыгы жасалгасы 100% оңдолот. Айыл өкмөттүн күйгөндөгү абалы 2 жыл кармалып турду. Аны капиталдык ремонттон өткөрүү жумушу ушул күнгө чейин колго алынбады. Айыл өкмөт башчы муну тергөө иштери менен байланыштырды. Азыр эми жергиликтүү казынадан 14 миллион сом бөлүнгөн. Бул каражатка имарат толугу менен оңдолуп, эмеректерди сатып алуу каралган. Азыр быйыл тергөө иштери бүтүп, мына Кудай калса азыр курулуш иштери башталды. 27 ноябрь күнү башталган Кудай калса. Эми биз азыр сүйлөшкөнбүз ушу курулушлар менен. Бар жогу болду ушу 25 декабрга чейин Кудай калса кирип кеткенгечи. Ага чейин ушу 25 чейин бизден болгон акча каражаттарыбызды бул жерге берип атабыз. Азыр 25 декабрга чейин Кудай калса бүтүрөбүз деп турабыз. Бейле кетсек, Сузак айыл өкмөтүнөн 2021 жылдын октябрь айында өрт чыккан. Анда имараттын ичи толугу менен күйүп, сырткы бөлүгү гана сакталып калган болчу. Мында эмеректер, архивдик документтер, иш кагаздар күлгө айланган. Бул учурда тилсиз жоонун кесепетинен 5,5 миллион сом зыян тартышканы маалымдалган. 2014 баштап 15, 16, 17 жыл, аны ошо 20 жылдар ошо немелер күйүп кеткен да, архив материал. Калган 2017-18 сейфте калып, аны сактап алгандан күчүлүп калды. Кошумчалай кетсек, өрттөнгөн эски имарат 1977 жылы курулган. Имаратта айыл өкмөттүн кызматкерлери 2011 жылдан бери иштеп келишкен. Күйүп кеткенден кийин Сузак районунун борборундагы эски жайына көчүрүлгөн. Асия Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Сузак.